Сиз эртең менен май куючу жайга келдиңиз, бирок сиз керек болгон бензин жок. Же баасы кескин кымбаттап кеткен. Бул Кыргызстанда чындап эле болуп жатабы, же бул жөн гана ушакпы? Чындыгында бул суроонун жообу Бишкекте да, Ошто да эмес. Ал миңдеген чакырым алыста жатат. Анткени Кыргызстандагы бензин менен дизелдин негизги бөлүгү 90% Россиядан келет. Ошондуктан ал жактагы өзгөрүүлөр биздин өлкөгө дагы таасир этип жаткандай. Бирок эмне үчүн биз ушундай көз карандылыкка туш болдук? Бул тарых Совет мезгилинен башталат. Ал кезде Борбор Азия бирдиктүү чарбалык система болгон. Мунай менен күйүүчү май негизинен Россиядан Казакстан аркылуу келчү. Совет Союзу тарагандан кийин көп нерсе өзгөрдү. Бирок Кыргызстан мурдагыдай эле күйүүчү майды сырттан сатып алууну улантты. Бул көп жылдар бою ыңгайлуу болгон. Жеткирүү оңой, баасы салыштырмалуу арзан. Ташуу деле кыйын эмес, бирок дүйнө өзгөрдү. Бүгүн бир эле жеткирүүчүгө өтө көз карандуу болуу чоң тобокелчилик болуп калды. Акыркы айларда Россиядагы айрым мунай иштетүүчү заводдордо көйгөйлөр жаралып, күйүүчү май базарына өзгөрүүлөр башталды. Мындай учурда Кыргызстан дагы тобокелчиликке туш болот. Ошондуктан Кыргыз өкмөтү кошумча жеткирүү жолдорун карап, башка мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштады. Бирок ушул жерден бир маанилүү нерсени так айтып коюш керек. Азыр Кыргызстан күйүүчү майсыз калды деген маалымат туура эмес. Расмий маалымат боюнча өлкөдө күйүүчү майдын запасы бар. Ошол эле учурда айрым май куючу жайларда АИ-95 бензини убактылуу жетишпей калган учурлар катталган. Демек азырынча чоң тартыштык жок. Бирок бүгүнкү окуялар бир чындыкты көрсөттү. Кыргызстан күйүүчү май боюнча бир негизги жеткирүүчүгө өтө көз каранды. Эмне үчүн бул баарыбыз үчүн маанилүү? Анткени күйүүчү май бул жөн эле бензин эмес. Жүк ташыган унаалар күйүүчү май менен жүрөт. Айыл чарба техникалары дагы күйүүчү майсыз иштей албайт. Дүкөндөргө азык түлүк ошол унаалар аркылуу жетет. Эгер күйүүчү май кымбаттаса, көп товарлардын баасына дагы таасир этет. Ошондуктан бул маселе айдоочуларга гана эмес, ар бир үй бүлөгө тиешелүү. Эми эң негизги суроо: мындай кырдаал дагы кайталанса эмне болот? Так жоопту бүгүн эч ким айта албайт. Бирок адистер бир пикирге келип жатышат. Өлкө мүмкүн болушунча күйүүчү майды бир эле өлкөдөн эмес, бир нече мамлекеттен сатып алышы зарыл. Эми караңыз, эгер үйүңүзгө суу бир эле түтүк аркылуу келсе, ал түтүк бузулса эмне болот? Ал эми суу 2 же 3 башка түтүк аркылуу келсе, бирөөсү бузулса дагы калгандары иштей берет. Күйүүчү май маселеси дагы дал ушундай. Жеткирүүчү канчалык көп болсо, өлкө ошончолук туруктуу болот. Балким бүгүн көпчүлүгүбүз адаттагыдай эле май куючу жайга барып бензин куюп алабыз. Бирок акыркы окуялар бизге бир маанилүү сабак берди. Кыргызстандын күчү бир эле жолго эмес, бир нече мүмкүнчүлүккө ээ болууда. Сиз кандай ойлойсуз? Кыргызстан жаңы күйүүчү май жеткирүүчүлөрдү көбөйтүшү керекпи? Же азыркы система жетиштүүбү? Оюңузду комментарийге жазып, лайк басууну унутпаңыз.